Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүнкү эфирде бала тарбиялоодогу тандоо мүмкүнчүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Негизи эле балага кесип болобу, кийим же окуу куралбы же жөн гана оюнчук сатып алууда тандоо укугун берүү маанилүү аспектилеринин бири болуп саналат. Адистер кайсы бир учурда балага тандатуу алардын сөз эркиндигин өстүрүүгө, лидерлик сапатка ээ болуусуна, өзүнүн позициясына так турууга көмөк көрсөтөт дешет. Негизи балага тандоо укугун бериш керек. Бул баланын коомдогу ордунун маанилүү экенин, ал өз алдынча чечим чыгара ала тургандыгын өзүн сезе баштайт дагы. Анан өзүнүн дагы көз карашын элдер сыйлай тургандыгын, өзүнүн позициясын жактай ала тургандыгы эң маанилүү нерсе, өзүнө эң негизги маанилүү кадам деп эсептейм. Баланын оюндагы эске алып, аны менен эсептешүү аны инсан катары калыптанышына чоң түрткү болот. Учурда ошол балдарыбыздын айрыкча өзүнүн жашоосундагы маселелер боюнча чечим чыгарганга, өзүнүн кийимдерин өзүлөрү тандап алганга мындай колдон келишинче мүмкүнчүлүк берип атабыз. Кийим, окуу куралы тандоодо алар өзүлөрү тандашат. Түстөр жөнүндө кеп болгондо, мисалы кызыл түс же башка түс дегенге деле маани берилбейт. Себеби балдарымдын мисалы сумкалары кызыл болуп калган учурлар болот. Өзүлөрү тандап алып, өзүлөрүнө жакса нерсеге деле биздики ошо эркек балдар болгондуктан аларга деле андай түс маселесине көп маани бербейбиз. Көбүнчө ошол сапат, анан окуучуларга ылайыктуулугу жөнүндө гана маселелер козголушу мүмкүн. Негизи эле учурда окуу куралбы же кийим алуудабы окуучулар модага айланган нерселерди алууга кызыгышат. Заманбап кийимдер кыздыкы же баланыкы деп бөлүнбөстөн бирдей типте өндүрүлө баштаган. Башкача айтканда, бир эле кийимди кыз дагы, бала дагы кийип жүрө алат. Ал эми мындай көрүнүшкө коом даяр болушу керек. Албетте мага ата-энем окуу курал жана кийимдерди алып жатканда тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Ал нерсе мага жакса, стили жакса, өңү жакса, мен аны ар дайым ала алам. Окуу куралдар жалпы окуучуларга арналгандыктан аны көп алганга укуктуу. Качан аны бөлбөө керек. Эркек бала муну алыш керек, кыздар болсо муну алыш керек деп бөлбөш керек. Баары тең каалаган окуу куралын алганга укуктуу. Модалуу кийимдерди көп кие башташты. Кыздар деле, балдар деле. Кыздар менен балдардын кийимдери уже бирдей эле кийим болуп калды. Бала тарбиялоодо балага туура багыт берүү, туура чечим чыгара билүүгө үйрөтүү ата-эненин милдети. Ал эми тандоо укугунан ажыраган бала өзүнүн жашоосунда бирөөнүн оюна көз каранды болуп жашайт. Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенген Гүлү Касымалиева бул тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Балдарга тандоо укугун берүүдө ушул өзгөчө ата-энелер өзүбүз каалаган нерсебизди, өзүбүз жаш кезибизде жетпей калган кыялдарыбызды ушу балдарыбыздан көргүбүз келип, алардын оюн укпастан өзүбүздүкүн таңуулаганды жакшы көрөбүз да. Эми көпчүлүк ата-энелер ошондой. Баланын тандоо укугунан ажыратуу албетте баланы бушаймандыкка алып келет. Ал өзү каалап аткан нерсесин ачык айта албайт ата-энесине. Ата-эне дайыма өзүнүкүн мажбурлап ата-эне каалаган нерсени кылдырып жүрүп көндүрөт. Өзү оюн ачык айта албайт, мокок болуп калат. Тартынчаактыгы менен көп нерсеге жетише албай калат. Балага тарбия берүү бул адамзаттын эң маанилүү, эң жоопкерчиликтүү кадамдарынын бири. Себеби ата-эне берген тарбиядан бала өзүнүн келечегин курат. Эгерде ата-эне туура тарбия берүү менен балага тандоо укугун бере турган болсо, анда балада кичине кезинен эле жоопкерчиликтүү болуу, өз оюн кенен айта алган, өз позициясын так билдирген инсан болууга шарт түзөт. Эфирде даярдаган Акылай Алмазбекова. Саламатта калыңыздар.